Жаштардын саламаттыгына кам көрүү. 33 жылдан бери Гүлзина Мадраимова студенттик бейтапканада иштеп келет. Ал аз айлык алганына карабастан ак халат кийип иштөөдөн баш тарткан эмес. Тапкан каражатын дайыма үнөмдөп колдонуп келгенин белгилейт. Медицина кызматкерлеринин айлыгы 50%га көбөйүп жатканына кубанып турат. Бирүза многу президентибиз келгенден бери 50%га көбөйтүп, жакында эле 7,5 миңге көтөрүлгөн. Андан кийин повышение болду да 9,5 миң алып баштадык. Андан кийин азыр айтып атат, дагы 50%га көбөйтсө, анда уже эме кылсак 16 миңди алып калат экенбиз да. Бул абдан чоң кубаныч биз үчүн. Баягы жакшы ниет кылып, жакшы үмүт менен отурганыбыз үчүн мен ойлойм, ушундай жакшы иштер болуп жатат. Гүлзина Мадраимова сыяктуу калктын саламаттыгына кам көрүп келгендер эми жогорулатылган айлык алып баштайт. Саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлеринин эмгек акы фондусу орто эсеп менен 50%га көтөрүлдү. Бул тууралуу социалдык тармактын кызматкерлеринин республикалык жыйынында президент белгиледи. Категориялар үчүн төлөмдөрдү сактап калтырдык. Маселен, Сузак районунун номер 15 үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы 32 жылдык стажы бар үй бүлөлүк дарыгер мурда 17 миң сом алып келген болсо, 17 миң 500 сом алып келген болсо, мындан ары ал 25 миң 718 сом ала баштайт. Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын 14 жылдык стажы бар медайымы медсестра 1 апрелге чейин 11 миң сом алса, ушул айдан тартып 17 миң 248 сом ала баштайт. Жыйынга өлкөнүн чар тарабынан билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, социалдык коргоо тармагында иштегендер келген. Жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин курамы катышты. Иш-чарада 309 миңге жакын социалдык тармактын кызматкерлеринин маянасынын көтөрүлгөнү белгиленди. Биз жанагы ортопедиялык обувдарды, анан буту колуга протездерди жасоо менен иштейбиз. Ошон үчүн жаш балдар баягы специалисттер көп келишпей, жумуш орундары көп бат-бат алмашып аткан. Ошон үчүн биз азыр сүйүнүп атабыз, айлыгы көтөрүлгөн, бизге аябай эле жакшы жардам болуп атат. Кийинки 8 жылдын ичинде көтөрүлбөптүр. Азыр көтөрүлгөндөн кийин 2 эсе 100% болгон соң бир 30-тун тегерегинде 30-уна ашык жашаган жумуштарына жараша алышат да. Жакшы деп ушу сүйүнүп атабыз. Жыйында өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн маселелери талкууланды. Маданият, билим берүү, саламаттык сактоо жана социалдык коргоо чөйрөсүнүн өкүлдөрүнө сөз берилип, сунуштар айтылды. Жазгүл Сейдахматова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.